Assalamu alaikum. Машина Кейч каналының көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Жалал Абад шаарында, Унаа базарында жүрөбүз. Бул Спутник кичи шаарчасындагы Манас көчөсүнүн боюнда жайгашкан. Бүгүн 7 октябрь 2021 жыл. Апта күнгө бейшемби. Сиздерге тартуулай турган бул видеодо жалаң Дэу Матиз унааларын камтыйт. Биз менен чогуу бирге көрүңүздөр. Мо Матизден баштайлы. Баасы такталган унаалар көрсөтөм. Чекеден көрсөткөнгө мүмкүнчүлүк жок болуп калат, себеби көбүнчө маалымат кагазында баасы жазылбайт. 2001 165 000 сом. Корея. Кардарлар келип көрүп атышат экен. Кореяда комплектация жакшы болот. Электро көтөргүчтөр, айнектерин, гидравлика, кондиционер бар. Матиз 3тө биз Ошто келип атканда түз эфир жасадык. Түз эфирибизде көрсөңүздөр болот. Кызыктуу маектер, мындай сүйлөшүүлөр болду, баарлашуулар деген. Комментарийде Матиз 3төрдү көп суранган. Тартабыз мына сөз түрдө. 2005 жылы чыгарылган Европа экен, а? Корея, жок, Корея. Европа, Кореяны кандай билесиңер? Эң оңоюн айтып коеюн. Мына Дэу логотипи турса рулда, ошол Корея болот. Жана мына күзгүлөрүндө дагы Корея ошол тамгалары жазылган. Коробка автомат, кондиционер, алдыңкы айнектери электро көтөргүч, айдоочуда коопсуздук жазыгы бар. Шумоизоляция болгонго окшоп кетти. Жок экен. Баасы канча болду эми? 290 000 кеми бар. Кеминди эле айтып кое бербейсиңби? Колго тие турган. 275. Мотор, коробка, документ бардыгы жайында. Болду. Жакшы сатып алдык. Нану? Азыр жанынан өтүп калсаң тартып коем ба? Азыр мындай катарынан кетип атабыз да. Мо Матизди көрсөтүп коелу. 2006 Өзбекстан 145 000 сом. Жөнөкөй эле комплектацияда экен, а? Эли ичиндеги турат. Канча болуп атат Матиз? 210 000. Матиз 2 Корея. Алдыңкы дөңгөлөктөрү жайкы, арканкылар кышкы, протекторлор төртөө тең жакшы. 2002 коробка механикабы. Механика экен да. Так. Электро күзгүлөр, пробеги 219 000 километр. Макул. Наны бар? Болду. Матиз 3 Корея. Так, 2008 коробка автомат. Туманниктер бар, дөңгөлөктөрү мындай жакшынакай эле куюлган дистерде, төртөө тең жайкы, протекторлары да жакшы абалда. Супер салонбу? Парктроник датчиктер. Рейлинг. Супер салон деген ошол мындай кожаный отургучтар, 4 айнек тең электро көтөргүч, так, airbag, монитор мына коюлган экен. Кондиционер, айдоочуда жылытуу система бар, мынакей, могу жеринде мына көрүп атасыздар. Анан ошо подлокотник дагы бар. Баасы канча болду эми? 370 000 болду. Матиз 2 Корея 2002. Пробеги 287 000 километр. Баасы канча болду эми? 170 000 сом. Матиз 1'ди канча деп атасыңар? Баасы 150. 2001 Корея. Европа. Так, Европа экен. Машина Кейч каналы. Машина Кейчби? Болду. Үнүбүздөн эле таанышың керек эле го. Анан башка каналда айтып атасың го, сурап. Көңүлдүккө берүү эле экен. Болуптур, мейли, рахмат. Көрүп тургула.
Так, bu жерде Matiz 3 2010. Так, bu hazır Европа. Дөңгөлөктөр төртөтен кышкы. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жаздыгы бар. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтүү. Так, электро күзгү жок. Кондиционер да жок. Корректировка фар 3 режимде бар. 290 миң деп турат экен. Жана ушунун жанында Matiz 2 Өзбекстан 2010. Кыймылдаткычтын көлөмү ошол эле 08 болот. Best эмес. 210 миң сом. Жөнөкөй эле комплектацияда. Уланта берели. Matiz 2 Корея. $2002 коробка механика 200 миң сом. Өзү мурда автомат болгон окшойт эле. Канча деп атат экен? 190. Matiz 2 Өзбекстан 190 миң сом. Ең жөнөкөй эле комплектация, пробеги азыраак, 94 миң километрди көрсөтүп атат. Одометринде так, могу жерде кызарып турган Matiz'ди көрсөтөйүн. Matiz 3. Помидордай кызарып турат го. Полировканы аябай жакшынакай берген. Машина кейжи. Машина кейж каналы 2009 Корея 360 миң сом. Төрт дөңгөлөктөн жайкы, протекторлор жакшы, ушунда куюлган дисктерди. Партроник датчиги эко, камера көрүнбөйт, монитор жок окшойт анда. Так, салон көрсөтүп коелу. Отургучтары кожа. Айдоочуда подлокотник бар, ошол эле жылытуу системасы отургучунда, коопсуздук жазыгы айдоочуда бар. Кондиционер, печка, климат эмес. Так. О жерде аксакал отурат. Сатып Matiz 2 Корея 2000 170 миң сом. Matiz 3 Европа. Spark'ta болуп кетет. Айдоочуда коопсуздук жазыгы бар, кондиционер жок, алдыңкы айнектери электро көтөргүчтүү, корректировка фар. Буларды жөндөн жөн айта бербейбиз. Комплектация опциясына кара туруп, дагы баалар коюлат. Бул даже ошол эле заводдон чыгып баштаганда эле. Ошонусуна да көңүл буруңуздар. Чекеде эле аларын айтпайды эле тартып бербейсиңер деп биздин кээ бирки үйрөткөн көрүүчүлөргө айтып коюп атабыз. Ушунусуна да көңүл буруңуздар. Так. Канча болуп атат экен? Matiz 250 миң. Sprite түстө Корея 2003 коробка автомат. Мынанда кожаный подлокотник атайын жасап коюлган. Пробеги 207 миң километр. 250 миң. Неме тонировканда сон чыгарсыңар го, а? Өзүн түшүндөгүдөй кылып. Жакшы. Matiz 3 Корея. Коробка автомат. Есім байланыш номері 558 40 14 40.
чыгымы жок, максималдык бардык комплектация деп жазып койгон 350 миң сом. Чехол кадалган, отургучун айта албайм, азыр жакшы көрүнбөйт. Айдоочуда коопсуздук жаздыгы бар. Жок, бул максималдуу комплектация эмес, бирок айнекче алдыңкы айнектер эле электро көтөргүчтүү. Азыр супер салондорда көрсөтүп кеткем, анын дагы максималдуу дагы бар супер салонда. Климат да болот, люктары дагы бар болот. Шоп, максималдуу комплектация ошол деп айтылат. Бул жерде Матиз 2, Өзбекстан. Россия транзит номеринде. 2005, 140 миң сом. Машина кейдж каналы. Россиядан свежий ляп келген окшойсуңар, а? Алдыңкы айнектер электро көтөрүшсө, гидравлика барбы? Гидравлика бар экен, кондиционер жок. Пробеги 121.200 километрди көрсөтүп атат. Уланта берели. Матиз 3 канча болуп атат? Баасын жазыптыр, жакшы азамат. Корея. Машина кейджи. Дөңгөлөктөр ушунда куюлган дистерде. 2007, коробка механика. 260 миң сом. Басы. Соланы ушундай көрүнүштө. Матиз 2, Өзбекстан. Эки миң 8, 150 миң сом. Машина кейджи ооба. Кондиционер жок, гидравлика барбы? Силерден бу? Жок, эси жанында көрүнбөйт окшойт. 236 миң километр көрсөтүп атат пробеги. Так. Матиз 3, Корея. 4 дөңгөлөк тең ушундай куюлган дистерде жайкы протекторлору жакшы болду экен. 2008. Механика экен, а? Баасы канча болуп атат? 280 миң сом. Партрониктер бар екен, иштейби? Жакшы. Бул жерде бунун баасы жазылып аттыр, баасы жазылган Матиз 3-тү көрсөтөйүн. Европа. Мындай побойниги жакшы. Туманниктери мындай сиото жоотту экен. Дөңгөлөктөрү, кооз дөңгөлөктөр баягы Россом фирмасынан экен. Жайкы, төртөө тең жакшы. Размеринде көрүп коелучу, мага деле кызык болуп атат. 175ге 50, 15 дюймдук. Жакшы. Номерлеринде 2 партроник датчиги турат. Рейлинг, хром ветровиктер. Салам алейкум, кандайсыздар? Так, машинаңызды бир көрсөтүп коелу, жакшынакай экен, а? Коюп турат. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жаздыгы, кондиционер, алдыңкы айнектер электро көтөргүчтүү, гидравлика, АБС бар болуш керек мында. Европада АБСтер болот. Так, баасында жазган кетсе 300 канча депти? 325 миң. Эми колго тер баасында сурап коеюн, мен машина кейджи каналынан кардар чыгып калышы мүмкүн. Айтып коерсиз. 5 миң эле түшөсүзбү? 10 миң түшүп бересиз, а? 300га эле бере бербейсизби тоголок, а? Нак санап келип көрсөтсөчү алдыңызга. Санап атчыбы? 300га чейин көтөрдү.
Жакшы. Так, центр замок эмес экен, жөнөкөй эле экен. Центр замок. Пульту жок экен да, бирок, Пульты жок, центр замок бар экен, пульту жок экен. Болду. Мейли, жакшы сатып алыңыз. Так. Шуну менен катар аяктап атат. Мо Матчиз 3 менен жыйынтыктай берели. Европа 2008 300 000 сом. Аял кишиби? Автоматпы же механика? Автомат экен да? Автомат. Көп деле минилген эмеспи? Минилби? Бир аял 4 ай болду. Алдыңкы айнектер электро көтөрүштө, айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар, кондиционер жок экен, гидравлика бар. 4 ай болду. 4 ай болгон, алынган. Минген 2 ай үйдө турат. 2 ай минилген, 2 ай үйдө эле турду деп атат. Колго тээр басым сурап кой элем, канча болуп калат? 280 акка. 280 000 сомго. Техникалык жактан бардыгы жакшыбы? Бардыгы жакшы. Документ жагы? Ямага барып көтөрүп текшерип алсын. Документ ошо аялдын атында. Болду, мынакей. 280 000 сомго берип берем дейт. Мына урматтуу көрүүчүлөр, жыйынтыктайбыз. Биздин канал аркылуу дагы унаа базарында туруп алып та жарыялап сатсаңыздар болот. Биздин байланыш жана WhatsApp номерибиз 701 118 118. Видеобузга лайк басып коюңуздар, жана өз ой сунуш пикирлериңиздерди комментарийге калтырыңыздар.